Ала тоо жазуу кароо сынак фестивали 13 апрелде Калой Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында башталган. Анда жолдомо алган командалар 14 апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өз өнөрлөрүн тартуулап, иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев, Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ректорлору, проректорлору, ошондой эле студенттер катышты. Ушунчалык прям көз жаштар болуп атат, жыргалда болуп атат. Техниктер, политех молодцы. Алинур айткандай, медиктерин мындай билерин билген эмеспиз. Чоң рахмат. Ар бир байген ээлери, байгендер кут болсун, акыркы болсун. Эндиги жылы дагы ушундай даярданып, ушундай эмоцияны дагы күтөбүз силерден. Официалдуу эндиги Ала тоо жазы фестивалин Ош шаарында, Ошмул барбы? Ошмулга официалдуу өткөрүп беребиз. Чоң рахмат баарыңарга. Исхак Разабеков. Мен ойлап калдым, эң мыкты колдоочулар деген дагы номинация кошуп коюш керек окшойт. Жыйынтыгында Ала тоо жазы жаштар кароо сынак фестивалынын калыстар тобунун чечими менен биринчи орун биринчи даражадагы тастыктама Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети 300 000 сом акчалай сыйлык. Экинчи орун экинчи даражадагы тастыктама Кыргыз Түркманас университети 200 000 сом акчалай сыйлык. Үчүнчү орун үчүнчү даражадагы тастыктама Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Бешинчи орун бешинчи даражадагы тастыктама Нарын мамлекеттик университети 75 000 сом акчалай сыйлык менен. Болсун деп сахнада калыстар тобунун төрайымы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти башында турду Кыргыз Республикасы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Мирбек Кемеловичтин сөзү бар экен. Андан соң кереметтүү